Армиябыз күчтүү, мыкты коргонуу шарттарына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди жана каражат аябастыгыбызды баса белгилеп кетейин деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү боюнча департаментинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгына байланыштуу салтанаттуу иш-чарада катышуусунда мамлекет башчысы куттуктоо сөзүндө буларды белгиледи. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү боюнча департамент мындан туура 80 жыл мурда түзүлүп, бул мезгил ичинде даңктуу күжүрмөн жолду басып өтүп, Кыргызстандагы алгачкы аскердик бөлүктөрдүн бири болуп калды. 80 жыл аралыгында аскердик антка бекем турган жоокерлер абийир менен ар намысты бийик сактап, мыйзамдуулуктан тайбай, мамлекет тарабынан тагылган маанилүү милдеттерди так аткарып, күзөттө туруп келесиздер. Өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнүн катарында сиздердин департамент өз алдынча өзгөчө кызматы менен айырмаланып турат. Албетте, атайын контингент менен иш жүргүзүү абдан татаал жана жоопкерчиликтүү кызмат. Күнү түнү дебей ысык суукка чыдап, бардык кыйынчылыктарды жеңе билүү менен мамлекеттеги тынчтыкты жана туруктуулукту сактап, жүктөлгөн милдетти так жана ак ниет аткарып жатасыздар. Армиябыз күчтүү, мыкты коргонуу шартына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди жана ага каражат аябастыгыбызды баса белгилеп кетейин. 9-майда биз улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгын белгиледик. Мына ошол согушта генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Департаменттин тарыхына карасак, ушул аскердик бөлүк 1942 жылы түзүлгөн экен. Элибиздин даңктуу уулу генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековдун өз мезгилинде сиздердин кызматта милдетин өтөгөндүгү баарыңыздарга чоң сыймык болуш керек деп эсептейм. Ушундай улуу инсандарыбыздын тайманбас эрдиги жана каармандыгы, мыкты адамдык сапаттары департаменттин аскер кызматкерлери менен жоокерлерине өрнөк болуп, алардын эр жигиттик мүнөзүн калыптандырып, мекенин берилип сүйүүгө үндөп турат. Сиздер мына ошол аталарыбыздын баскан жолун, кылган ишин татыктуу улантып келе жатасыздар деп бекем ишенем. Учурдан пайдаланып турмуштук жана кызматтык бай тажрыйбасын кийинки муундар менен тең бөлүшүп, жаш жоокерлерди мекенчилдикке тарбиялоо үчүн чоң салымын кошуп келе жаткан департаменттин ардагерлерине ыраазычылык билдирем. Урматтуу аскер кызматчылары, баарыңыздарды департаменттин 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мындан ары да кайратыңыздардан жанбай, чын ниетиңиздер менен мамлекетибизге кызмат кыла бересиздер деп үмүт кылам. Сиздерге бекемден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт тилейм. Ишиңиздерде сергектик, кыраакылык болуп, албан ийгиликтер коштосун. Дүйнөдө жана Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Быйылкы жылдын сентябрь айында деле мугалимдер жогорулатылган айлык акы алышат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 30 мартындагы номер 181 билим берүү системасынын педагогикалык жана айрым категорияларындагы кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө токтомуна ылайык, педагогикалык персоналдын эмгек акысы 80%, административдик башкаруучу персоналдын эмгек акысы 50%, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдардын эмгек акысы 80%га жогорулатылды. Министрлер кабинетинин жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдардын мугалимдердин эмгегине акы төлөө шарттары ставкага өткөрүлдү. Ошондой эле тарифтик ставканы эсептөө үчүн негиз болуп саналган эң төмөнкү базалык ставка белгиленди. Министрликтен билдиришкендей, ошону менен бирге тарифтик ставка эң төмөнкү базалык ставканын өлчөмүн окладка жана ставкаларга карата эселөө коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелет. Жогоруда көрсөтүлгөндөргө байланыштуу 2022 жылдын 1-сентябрынан тартып мугалимдин эмгек акысы азыркы деңгээлинде сакталат деп айтылат маалыматта. Министрликтен кошумчалашкандай, быйыл жылдын сентябрында мугалимдердин айлык маянасы азайтылат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күтүлбөгөн иш сапары менен Чүй облусунун Сокулук айылындагы Жибек жолу базарына барды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жапаров базардын соодагерлери жана сатып алуучулары менен баарлашып, социалдык экономикалык тармакта жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолуп, ошондой эле акчалай төлөмдөрдү жүргүзүүдө кассалык аппараттарды колдонуу жана чектерди талап кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле Сокулуктагы кичи дүкөндөрдүн биринде болуп, алкоголдук ичимдиктердин акциздик маркаларынын аныктыгын текшерди. Кыдырууда контрафакттык продукциялар аныкталды.
Кыргызстанда балык өстүрүү 2 эсеге өстү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык өлкөдө негизинен товардык балыктын 2 түрү Кипринет жана Асан Үсен форель өстүрүлөт. 2021-жылы товардык балык өндүрүү 10.344 тоннаны түзсө, 2020-жылы бул көрсөткүч 5.139 тоннаны түзгөн. Өндүрүштүн өсүшү менен бирге экспорттук потенциал да өсүүдө. Эгерде 2020-жылы экспорт 3000 тоннадан бир аз ашык болсо, 2021-жылы экспорт 5000 тоннадан ашкан. 2021-жылы Кыргызстандан 5139 тонна экспорттогон деп айтылат маалыматта. 2021-жылы ысык көл, соң көл орто токой жана Токтогул суу сактагычтарында балыктарды жасалма жол менен көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Жалпысынан балыктын ысык көл форели, ак балык, карп, сазан сыяктуу түрлөрүнүн 17.600.000 чабагы кое берилген. Белгиленгендей, Кыргызстандын бирдиктүү мамлекеттик балык чарба реестринде 194 балык чарбасы катталган, анын ичинен 30 чарба Россия, Казакстан жана 3-чү мамлекеттерге балык жана балык азыктарын экспорттойт. Мамлекеттик салык кызматынын чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу акциясы 10 майда старт алып 31 декабрга чейин созулат. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат ичинде мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Анын айтымында лотерея 3 этапта 1-июлда, 1-октябрда жана 31 декабрда ойнотулат. Ага Кыргызстандын 18 жаштан жогорку курактагы бардык жарандары катыша алат. Байге фонду демөөрчү жана өнөктөштөрдүн жардамы менен түзүлдү дейт ал. Кыдыргычев белгилегендей, лотереяга катышуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткаруу жетишти. Алгач салык чек атайын мобилдик тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүү, ар бир товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууда ККМдин гана кассалык чегин талап кылуу, алынган кассалык чектин QR кодун мобилдик тиркемеден сканерден өткөрүү, система сканерден өткөн кассалык чектин топтолгон суммасын унутушка катышуу үчүн уникалдуу номерлерге автоматтык түрдө алмаштырат. 1000 сомго бир уникалдуу ID номер ыйгарылат. 1-июлда төмөнкү байгелер ойнотулат. 2 автоунаа, 10 iPhone 13 телефону, 10 Samsung телефону, 2 музаткыч, 2 микроволновка, 2 кир жуучу машина, 2 чаң соргуч, ошондой эле ысык көлгө салууга 5 жолдомо. Кыргызстандык спортчулар Бразилиядагы сурдлимпиадалык жайкы оюндарында 2 медальга ээ болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. 1-15 май күндөрү Бразилиянын Кашиас-ду-Суль шаарында 24-чү сурдлимпиадалык жайкы оюндары өтүүдө. Ага Кыргызстан атынан спорттун 5 түрү боюнча 14 спортчу аттанган. Азамат Мавланов тайквондо боюнча 80 кг чейинки салмактага катышып, финалда кореялык спортчуга утулуп, күмүш медальга татыган. Ал эми жудо боюнча Илгиз Каналбек уулу 100 кг салмактан жогоркулар арасында күчүн сынап, коло медаль тагынды. Белгилей кетсек, сурдлимпиадалык оюндар угуусу начар адамдардын спорттук мелдеши. Кыргызстандык футболчу Эмирхан Кыдыршаев Барселона клубунун жаштар курамасына расмий киргенин Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Кыргызстандык футболчу өзүнүн эмгегинин жана каалоосунун аркасында Барселона футбол клубунун чоң үй бүлөсүнүн мүчөсү боло алды деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Эмирхан Кыдыршаевдин буга чейин Испаниялык Леванте клубуна аңгемелешүүгө чакырылганы айтылган. Белгилей кетсек, Эмирхан Кыдыршаев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу. Курандан дилим тазарат кароосунагы старт алды. Аталган иш-чарага жалпысынан тандалган Куранды жатка билип, аны кыраат менен окуган карылар атсалышууда. Kur'an akırkı ümmetke düştü, akırkı ümmetin en жақшысы oldu. Kur'an'dı jattap algan karını, Kur'an menen dağı tasdiktaldı, hadis menen dağı tasdiktaldı, alardı urmat kılууга ылайыктуу insanга aylandı. Al endi Kur'an'dı jattatıp koygon ata-enege kıyamet gününde altından tacı giygizile turgan ulu daraja nasip oldu. Kur'an kimge nasip bolsa, kimge baylanışsa bardığı yık oldu. Bugünkü ötkörülüp jatkan Kur'an bayramımız, bugünkü ötkörülüp jatkan konkursumuz, musabakabız başka konkurslardan ayrımalanıp bizdin tarihimizde birinci bolup atat desek жаңылышпайбыз. Mına bundan keyin iyun aylarının eteginde dağı dünyölük Kur'an musabakasının konkursun 30 mamleketten çakırıp naşul yerde ötközgönü jatabız. Bu Kırgızstanımız üçün жақшылык, Kırgızstanımız üçün bereke. Kur'an'ın manisini düşünüp, çeveri Kur'an'ın çeveri. Çeveriçilik menen okugan adam al Lavhul Mahfuz'dan Kur'an'ı göçürüp yazgan ulu perişteler menen, ulu elçi perişteler menen birge olup dep
Пайгамбар алейхиссалам айтты. Анда урматтуу жамаат, барыбыз Кур'анга кызмат кылалы. Kur'an'ды süyölü, üylerinizde okuylu, baldarınızga da okutalı. Bugünkü Kur'an musabakağız ayrımalanıp, uşunday mukam ünü menen, koz ünü menen, kıraatı menen, eldin şu jürögünü, şu Kur'an'ды jetkirүүгө hareket kılgan karılarımızdı Kırgızstan boyunca tandoo konkursunu uyuşturup, alardan tandalıp gelgen, her bir aymaktan gelgen karekelerimiz sizlerge bugün Kur'an okup berse, oşol karekemiz Kur'an okup bergen ayatlardı alımlarımız tafsirlep beret. Адамзатка руханий байлык тартуулап, дүйнө таанымын кеңейтип, жашоону тартипке салган ыйык Курандын маанисин түшүнө билүү, чечмелүү, аны кайталап окуу өтө маанилүү. Жогорку деңгээлдеги иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу өтүүдө. Куранды биз карай турган болсок, изилдеп Курандагы 10%га жакын гана буйруктар экен. Ошол нерселерди аткаргыла, бул нерседен арамдардан тыйылгыла деп. Ал эми дээрлик изилдеп 90%ын карай турган болсок, адамдын өздүгүн бекемдөөгө, кулк мүнөзүн оңдоого, пейилин оңдоого, акылын тунуртууга, жан дүйнөнү байытууга багытталган экен да. Мына ошондуктан Куран ар бир адамдын жан дүйнөсүндө бул моралдык жактан азык болот, андан кийин жашоосунда керектүү болгондуктан биз Куранды даңазалоо максатында мына ошол Курандан дилим тазарататтуу иш-чараны өткөрүп атабыз. Элдин баягы диний билимин жогорулатуу максатында мына ушундай иш-чара уюштурулуп атат. Канчалаган мусулмандардын кыялы болгон ыйык Куранды жатка билүү көп мээнетти, зиректикти талап кылат. Буга чейин бир нече Куран жарыштарга катышып, ийгилик жаратып келген Рамазан Касымов бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан Курандан дилим тазарат кароо сынагынын катышуучусу. Анын айтымында Куранды толугу менен 5 ай аралыгында жаттап бүткөн. Эң негизинен атайын дуасы болуш керек Куран жаттаган адамга. Анан өзүнүн аракети, тырышкактыгы, зейиндүүлүгү болуш керек. Ушул болсо Куранды жатташ тез жаттап кетет. Куранды баштаганда сабатты кичине слабыраак болушу мүмкүн. 3-4 пара, 3-төн 1 бөлүгүн жаттагандан кийин адамдын зейини тазаланып ачылат да. Куранды көп жатта баштайт. Биз дагы устаздар ушундай тартипте жаттаткан. Ошол тез аранын ичинде жаттап чыкканбыз. Мисалга Чилде деп коет, ушундай тартипте жаттаганбыз биз 40 күнүн ичинде 12 пара, 10 пара ушундай жаттап чыкканбыз. Тез аранын ичинде Аллах Таала насип эткен экен. Ушул Көл областынан катышып турабыз. Аллах Таала Куранды сонун сулуу кылып түшүргөн. Биз дагы ошону элибизге сулуулугуну, Курандын көркөмдүгүнү жүрөгүнө жеткизип, ушу элибизди Куран менен тарбиялап келечекте жаштарыбыз бардыгы карылар болуп. Курандан дилим тазарат кароо сынагы 2015 жылдан тарта Кыргызстанда саламаттыкты сактоо, социалдык өнүктүрүү, билим берүү тармагында ири долбоорлорду ишке ашырган Ас-Сафа коомдук бирикмесинин колдоосу менен ишке ашууда. Жаштардын Куранга болгон сүйүүсүн арттыруу, аларды руханий жактан байытуу жана тарбия алуусуна багытталган ушундай иш-чараларды өткөзүүгө муфтияттан инициатива келгенден биз колдоп бердик. Бүгүнкү күндө республика бул иш-чара республика боюнча өтүп аткандыктан республика боюнча 350дөн ашык бизден Куран жаттаган каракелер катышышты. Жер-жеринен онлайн түрүндө отборочный турлар өтүп, бүгүн азыр филармонияда финал өтүп атат. Иш-чаранын жакшы жери бул международный уровеньге чыгарган атабыз, буйруса. Дагы келерке болочокто дагы пландарыбыз бар. Ушундай жакшы иш-чаралар болсо биз колдоп бергенге дайыма даярбыз. Аталган кароо сынактын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду Бишкек шаарынын тургуну Муса Атабаев, ал эми экинчи орунду Баткен областынан келген Умаркул Коймуратов багындырды. Ал эми үчүнчү орунду Ош облусунан келген Нурбек Орунбаев мырза ээледи. Төлөгөндөн бишине төлөгөмүн буян болуп Алла Тааланын сыноо тикинде
Миразиз Абдиев ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай 10 жылдан бери такси айдап иштейт. Биринчи чакан дүкөндү иштетип, андан акча топтоп Тико машинасын алган. Ал эми 2 жыл мурун бул унасын Даатка айымдар жамааты белекке беришкен. Бирок жакындарынын колдоосу менен ден соолугун карап, үй бүлө күтүп, адам эч нерсеге чөкпөшү керек деп жашап келет. Үй бүлөлүү болгондон кийин анын жашоосу өзгөргөн. Tecili konuşuyorlar. Tecili konuşuyorlar. Yüzün anına kamuk saldım. Kamuk salıp maşıkamının kaleskara bağırıp gelip tavırıp getirdim kaleskamını. O yüzden Allah Teala dua kıladım. Ey Allah Teala. Maşına verir. Oradan da 3-4 top Tiko'nun adını aldım. Баспай калганым жана так сүйлөй албаганым эле болбосо, ден соолугум жакшы деген Миразиз башынан оор күндөрдү да өткөрдү. Тагдырдын сыноолорунун бирине да сынбай, кол шилтеп же оңой тамактын жолун издебеш керек дейт. Такси айдап үй бүлөнү багуу үчүн унасын өзүнө ыңгайлаштырып алган. Bir kolum donmuyor, bir kolum yolda olur. Yani tarihten sonra bu kadar telefonu ararlar görünce. Maalesef tezgahlık da. Мектепте толук билим ала албаса дагы мугалимдер үйүнө келип ага сабак өтүп кетишкен. 2 жыл араб тилинде окуган. Коомдук иштерге да активдүү катышат. Андыктан коомдук жайларда көп жүрүп калат. Бир топ ыңгайсыздыктарга туш болот. Миразиз өзү унада жүргөнү менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин баары эле таксиде жүрө албайт. Анын пикиринде коомдук унааларда пандустун жоктугу көпчүлүккө кыйынчылык жаратат. Мамлекетте мүмкүнчүлүгү çektiğin adamlar gözü kardılarken, bağlarken ne pandiklerim sonunda bize kırıtan da pandikler talep oluyor belbet. Köyde büyük kuplat, köyde küçüne kuplat, o sonra bize ıngalı kuplete yaksılanın Münettireler uzgayan pandis kubbeti yaktırır. Миразиз акын, жаштайынан ыр жазат. 60-ка жакындап калган ырларын чогултуп, жакында «Ырларым менин сырларым» деген китебин чыгарсам деп турат. Көптөгөн ардак грамоталардын, ыраазычылык каттардын жана кыргыздын кыраан жигити сыяктуу төш белгилердин ээси. Коомдук иштерге активдүү катышып, башкаларды да кайдыгер болбой, өзгөлөргө жардам берүүгө үндөйт. Kamalıp oturup benim koluma işteki gibi deyin küçük çektirin adamlardan bana gel güzeller dedi. Hoşçakalın bulup gitmeyelim matematikler deyin manitemin komik işlerine aralatıp diyorum. Gelecekte oy planlarım bu. Миразиз жалгыз эмес, оштогу майыптыгы бар тагдырлаш бир туугандай эле болуп калгандар бар. Ар дайым бири-бирине каралашып, сыр бөлүшүп, иш-чараларга чогуу катышып, бири-бирине жөлөк таяк болуп жүрүшөт. 2 кыз бир уулдун атасы Кара Суу районунан Ош шаарына келип эмгектенет. Бийликке кайрылып, шаардан батирлүү болсом деген тилегин да билдирген. Udakaydım, çok acıdım, sadece yapamını koyacaktım. Ondan kuvveti yağlandığı bayağı ümit kuran adam bayağı aytıp koyda ümit kupada kutu öğretkenle kaçan alatken dedi. Udakayda dua kılıp diyor. Bizi yakın arada alıp kalan diyen isten istemin. Hüseyin Selim'e prezidentimiz uğrat degen isten istemin. Kudakarda yüzde alıp şahsi niyetmenen toy kılan degen niyetim var.
Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.